Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокту тарыхчы Табылды Акеров. Рахмат сизге студияга келгениңиз үчүн. Мындан 2 жыл, 3 жыл мурда чыккан китебиңизде Усундар кыргыздар деп жазгансыңар Евразиян аймагында. Бирок бул жерде Тажикстан тууралуу дагы анча-мынча маалымат бар, Жанагы Мургап менен Жергиталдагы кыргыздар боюнча. Кандай болгон ошолордун тарыхы? Качан аякка барып калган? Эми бул негизи байыркы эле тарых, бул атам замандан бери эле көчмөн уруулары ушу Саян Алтайдан Чаншанга келип, анан ары Памир Алайга өтүп ошондой болуп турган Сакскифтер доорунан эле. Анан кыргыздардын барып калышы балким андан дагы мындай байыркы учурларда болушу мүмкүн. Бирок мен бул китепте ушу 8-10 кылымдар мезгилинде барышы мүмкүн деп баягы жаздым да. Себептенде бая Барсбек Каган 711 жылы экинчи түрк каганаты менен согушуп атып өлөт. Анан ошол өлгөндөн кийин түрктөр жөнтүрбай андан башка да жана аз урусун башкаларды да чаап жиберет. Ал 715-жылы болгон. Мына ошондо бир топ уруулар качкан да. Анан бияктан да барып Барсбек Каганга жардам беребиз деген Түргөш каганатынын уруулары, аздар, туксулар, ошолордун баары бул жака келишип, окумуштуулардын айтуумун боюнча да ошол мезгилде кыргыздардын да бир бөлүгү Чаншанга келген деп жазган окумуштуулар бар. Анан бул жерде алар өзүнүн Сулук Каган башында турган мамлекетин курган да. Бирок кийинчерээк Кимдер курган? Жанагы Энсейден бул жака кайтып келген Түргөш уруулары, аздар, туксулар, кыргыздар Сулук Каган башында турган жаңы мамлекетти Чаншанда түптөшкөн да. Анан ошону менен Энсей кыргыздары кайра бир 50 жылдай чоң саясатка чыкпай калышкан. Бирок 795-жылдан баштап Энсей кыргыздары кайрадан Улуу Тала мейкиндигине үстөмдүк кылуу күрөшүнө катыша баштайт да. Ал учурда түрктөр тарыхтан жок болуп кетип, анын ордуна 9 Огус же болбосо азыркы уйгурлардын ата-бабалары бийликке келген учур болгон. Ошолор менен анан кыргыздар кармашат да, кайрадан согуша баштаган. Бирок 820-840 жылдар аралыгында тынбай катуу согуш жүрөт дагы. Анан адеп баягы бир бул тарап, бир тиги тарап утуп келе берген, бирок 840 жылга жакын калганда дайыма согушту кыргыздар ута баштаган да. Дайыма согушту кыргыздар утуп, анан акырайында 9 Огус каганатын талкалап, жанагы Каганды кармашып, анын башын алып, анан жанагы анын ханышасын алып келгенде кыргыз Каганы аны көрөт дагы, анан буга тийбегиле дейт дагы, аны бир кичинекей отряд бөлүп берип, ушуну менен баягы өзүнүн атасына жеткирип койгула деп баягы Түркүнү Кытай буйрук берет. Ал Кытай императорунун кызы болгон. Аты Тайхон болгон. Анан бул отряд чыгып келатканда эле баягы уйгур ханзадалары угуп, анан ошол отрядты талкалап, ал кызга үйлөнүп, тез арада баягы жаңы хаган боло калалы дейт да, мындай реванш алалы деп бардыгы издейт. Бирок Пантегин деген бир ханзада таап, отрядты талкалап туруп, кызды алып алып, ханшаны алып алып, азыркы мына Синьцзян автономиялык округка ошол тарапка барып жашырынып калат да. Анан Кытай императору кыргыз Каганына кат жазып,
ошол менин кызымды аман алып калганыңызга рахмат. Биздин эң жаман катуу душманыбыз 9 огустарды талкаганыңызга да ыраазычылык билдиребиз. Бирок кызым мага жетпей калды. Ошентип Пантегин аны алып кетти дегенде, анан жардам сурайт да, бизге жардам бериңиз кызымды бошотконго дегенде, анан Кыргызга аны 100 000 аскери менен Алпсол Тепек деген генералды Чаншанга жиберген да. Анан Алпсол Тепек бул жерге келип, Ханышаны издеп атабыз деген шылтоо менен бул тегеректин баарын чаап кете баштайт, өзүнө каратып. Анан ошондо Кытай императору угуп, коркуп, кыргыздар эгер бул чөлкөмдү да ээлеп алса, анда бизге да кол салат деп, анан өзүнүн аскер министрин жиберип, согушту токтоткула дейт да. Анан ал келип айтса, кыргыз генералы айтат, биз бул жерде 5 шаарды, урууларды өзүбүзгө баш ийдирип алдык десе, айтат, император токтот деп атат, мындан ары согушпаңыз деп. Анан тиги макул дейт дагы, ал кеткенден кайра согуша баштайт да. Анан айласы кеткенде император Алпсол Тепекти өзүнүн баягы Борбор калаасына чакырып, ошол жерде чоң салтанат өткөрүп, анан кийин андан суранат, баягы болду эми, согушпай баягы өзүңүздүн мекениңизге кайта бериңиз деп. Анан ошондон кийин эми ага алтын, жанагындай ар түрдүү белектерди берип эметкенден кийин, анан Алпсол Тепек келип аскерин алып кетет да. Мына ошол жерден баштап аябай илимде талаш бар. Айрым окумуштуулар айтат, Алпсол Тепек келген аскерлер бүт кетип калган дейт. Ал эми Өмүркул Караев 943-жылы дагы кыргыздар бул жерде мындан ылдыйраак, жана Тибет тарапта жанагы кытайлыктар менен тибеттердин бир чатактарында кездешип атат. Демек, кыргыздардын бир бөлүгү ушул жерде калган деп, ошентип анан ушул кыргыздар баягы Тянь-Шандагы азыркы кыргыздардын мындай өзөгүн түзгөн дейт да, этникалык ядросун түзгөн деп, ушундай баягы гипотеза кылып, анан Энисей кыргыздар менен Чаншан кыргыздары бир эл экендигин далилдөө аракети бар да. Анан мен да мындай баягы изилдегенде мындай болуп атат да. 8-кылымда жанагы аздар баягы Барсбек Каган жеңилгенде бул жакка көчүп келип атпайбы? Анан бардык баягы анализдер бул аздар менен кыргыздар бир эле эл экендигин көрсөтүп атат. Бир гана айырмасы, бул аздар бул кыргыздардын төбөл урусу. Муну мен эле эмес, башка окумуштуулар дагы айтып атат. Мисалы үчүн Худяковду айткан, Бутанаевду айткан, башкалар дагы айтат. Бул аздар кыргыздардын төбөл урусу депчи. Мындайча айтканда, булар бир эле эл. Ошондуктан аздар Тянь-Шанда да, Саян Алтайда да жашап атат да, бир эле учурда эки жерде тең. Анан кийин баягы Барсбек Каган жеңилгенден кийин алар бияка келип, жана Сулк Каган башында турган жаңы мамлекетти түптөгөн. Кийин бирок Сулк Каган өлгөндөн кийин күчү алдан тайып, анан бул жерди карлуктар ээлеп алган болот да. Карлуктар ээлеп алган. Ал эми 840-жылы кыргыздар ошо карлуктар менен союз түзүп туруп, уйгур каганатын талкалагандагы 9 огустарды талкалап, анан мисалы үчүн Алпсол Тепек бул жакка келип атпайбы? Ошондо көп уруулар жылыш жүрүп атат да. Жылыш жүргөндө анан бул жердеги урууларды дагы алар сүрүп, 9 огустар да качып жүрөт да, бияка чейин качып келди да. Анан булардын баары кашыл ташыл чоң бир топ болуп көчүшүп, анан ошол батышка сүрүлүшүп, 9 огустар мына Өзбекстан территориясын толук Түркменстан ошо жакка чейин чыгып кетишип, ал эми бул жердеги аздар дагы ошол кезде жылып, баягы тияктан келаткан уруулардын эмеси менен, толкуну менен жылып, азыркы мына Афганистанга чейин чыгып кетишкен да. Мына Балх шаары, мына Тоолу Бадахшандын тегерегиндеги шаарларга чейин
барып жашап калышкан. Мына Балх шаары, Бухарага чейин жеткен да. Мындайча айтканда 8-кылымда эле ошол жанагы согуш жүрүп атканда бул жактан акырындык менен жылуу башталгандагы, анан 9-кылымда жана уйгур каганаты жеңилгенде баарын сүрүп ары чыгарганда кыргыздар дагы ошол толкун менен кошо келип азыркы Тоолу Бадахшанга чейин чыгып кетишкен да. Чыкканынын дагы бир себеби кыргыздар баягы 9 огустар менен 9 огустарды жеңелекте эле карлуктар менен тыгыз мындай этно саясий байланышта болушкан, союздаш болушкан. Экинчиден алар дайыма соода байланышта болгон. Кыргыздардын айрым уруулары кербендерин бул жерге чейин алып келип турганда. Анан ошондуктан соода алар үчүн өтө маанилүү болгондагы, алар биринчи кезекте келип туруп эле Кашгарга орношуп атат да. Мына Худут алалам деген баягы автору белгисиз эмгекте 10-кылымда жазылган. Ошондо кыргыздарды Кашгардын жанында ягмалар менен коңшу жашап аткандыгы жазылып турат да. Андан башка ал айтат, бир бөлүгү дейт, кыргыздардын бир урусу туксулар менен коңшу турат деп жазып атат да. Демек, кыргыздар ошол учурда келип туруп, бул жердеги аз, туксы, булар тууган уруктар да, ушулар менен кайрадан союздашып, биригип, аралашып кетип атканын көрүп атабыз да. Мына ошондуктан алар баягы соодага маани берип, мисалы үчүн кыргыз каганы баары кызыктар да, соода кыргыздардын бияка келишинин да бир себеби 9 огустарды мына Кашгардан батышка кеткен Улуу Жибек жолуна өткөрбөй, ошо жерди коргоп калып болгон да, карлуктар менен биргеч. Анан ошондуктан жанагы аскер, Алп Солтепектин аскери бул жерге келип, жанагындай алып согуш кылып, бул жакты каратып, уйгурларды бул жакка өткөрбөй, Теңир тоону бууп турушканда булар Кашгар тараптычы. Анан бул бир, экинчи стратегиялык бул тоо кыркалары менимче ошо Тоолу Бадахшан болгон болсо керек. Анан ошондуктан алар Тоолу Бадахшанга барып дагы ошо жерге жайгашып, аскерин коюп, анан алар баары тең, мына бул китепте да жаздым, тыгыз талас менен байланышта болгондугун жаздым. Анан ошол жерде аскер туруп, анан ошол жерден бир мындай жоокер өзү жоокер жөнүндө жазышат да. Анан ал болсо ушу Таласта, Талас шаарында Исвитжат деген шаар болгон да. Ошол шаарда базар болгон, ошол базарда өзүнүн мындай жанагы биз азыр контейнер деп атпайбызбы? Ошондой соода борборлору болгон экен да. Анан мындайча айтканда тыгыз байланышта болуп, кийин баягы окко учуп өлөт да. Өлгөндө дагы ошол жактан анын сөөгүн ушул жерге алып келип, жана Исвитжат шаарында коюшкан да. Ушул жөн ушундай жазылып турат. Анан мен ошолордун баарын көрсөтүп, мынакей демек ошол кыргыздар ошол жакка чейин өтүп барып, ошол жерге аскер күзөтүн коюп, себептен ар жагында Балх шаары турат, бер жагында Бухара турат, ары Самарканд турат. Мына ошол жакка өткөн кербендерди баягы тонолуп кетпей, баягы тынч өтүп турусун камсыз кылуу үчүн ушул чөлкөмдөрдү кыргыздар контролго алган деп жазып атам да. Анан буга булак дагы бар, мисалы үчүн ошол кезде 13-кылымда жазган Бекран деген тарыхчынын, историографтын эмесинде, китебинде жазылып турат. Ошол Тоолу Бадахшанда кыргыздар Балх шаарына чейин мындай жашап жаткандыгы тууралуу маалыматтарды ал келтирип атат да. Мындайча айтканда, бул тарыхый булак. Муну биз эч качан аны
мындай жок кыла албайбыз да. Анан бирок мындай жакшылап анализдеп көрсөк, башка эмгектерде дагы ошондой кыргыздарды ушу Фергана өрөөнүнөн Таласка чейинки созулган жанагы Таласка чейин анан Кеминге чейин созулган шаарлардын жанында жайгаштырышат да. Анан бир жеринде мынтип жазылып турат, ошол 40ка мындай жайгашкан шаарлардын аягында жанагы күмүш, азыр эми биз карьер деп атпайбызбы, ошо күмүш чыккан жер тоо бар деп жазып атат да. Ал биздин азыркы Таластагы Күмүштак тоосу да, карабайсызбы? И ошол жерде мисалы үчүн кыргыздар мына ошо чөлкөмдөрдө жашагандыгы жөнүндө айтылып атат да. Мунун баардыгы тең ошол кыргыздар жанагы 9-10 кылымда чын эле Тянь-Шаньга көчүп келип, жанагы аз туксы уруулар менен аралашып кеткендигин көрсөтүп турат да. Бирок жанагы башкыр окумуштуусу Кузеевдин жазганы боюнча ал айтат, башкырлар дагы ошо мезгилде жылганда 9-кылымда батышка жана кыргыздардын тогуз огустардын баягы арасында кошо жылып келишкен да бул жака. Анан ошолор Бухаранын түбүнө туруп калган. Азыр дагы Бухаранын жанында Башкыртак деген шаар тоонун аты бар да. Анан ал айтат, биз ушу тоонун жанынан жылып жанагы аралга чыгып, арал талааларына. Андан ары биз кыргыздар менен баарын жасап атат. Каңгылы, кыргыз, башкырт баары ошол жакка жылып, андан ары батышка Крым жана Кара деңиз жакка чыгып кетишкен. Бир бөлүгү алардын мындай кичине түндүккө жылып, анан азыркы Башкыртыстандын жерине барып туруп калышкан деп ал өзүн ошондой тарыхын башкырлар ошентип жазып атат. Башкырлар ошондуктан жана биздин тарых кыргыздар менен тыгыз байланышта дегени ошондон да биз кыргыздарга жакынбыз, даже керек болсо казактардан да жакынбыз деп жазып атышпайбы. Аны бул тиги Абрамзонда жазганы бар, ошентип ошондой бир эмелер бар да. Анан ошого биз баягы алыс кетпей эле, байыркы доорлорду албай эле, мына 8-10 кылымда кыргыздар азыркы Тоолу Бадакшан чөлкөмүнө жайгашып, ошол жердеги жанагы Балх, Бухара, Самарканд шаарларына келип кетип турган жанагы кербендерди мындай аскер менен камсыз кылып, коргоп, тоноолуп кетпештигин камсыз кылып турган десек болот да. Ал кезде чегара жок болчу да, мына ал жер Кыргызстан, бияк Тажикстан деп ал кезде. Жок, ал кезде эми Кыргызстан, Тажикстан жок. Ооба, бир эле тоо аймагы, бирок мамлекеттер болгон да. Мисалы үчүн Карлуктар болгон, анан кийин Карлуктар кетип Караханниттер келди, тиякта болсо Саманиттер келди. Мына ошентип баягы алардын да чектери болгон, бирок мындай шарттуу түрдө болсо да кандайдыр бир чектер болгон. Караханиттерде деле жана чыгыш жана батыш Караханиттер болуп калат. Бул Өзбекстан тарабы батыш Караханиттер болуп, алардын да бир мындай шарттуу түрдө чектери болгон да. Анан ошого, анан бирок мисалы үчүн окумуштуулар баягы баарыбыз кыргыздарды таппай аткан себебибиз ошондой мамлекеттер түзүлүп, анан жанагы Тоолу Бадакшан кээде Кыргызстандагы мамлекетке, мисалы үчүн Караханиттерге, Чагатайларга карабай калган учурлар болгон да. Ошондуктан биз кыргыздарды, так Кыргызстанда жашаган кыргыздарды таба албай жүрөбүз да. Себептенде жана Газневиттер мамлекети, Саманилер кулап, анан Газневиттер түзүлөт да мамлекети, Газна шаарынын атынан. Анан ал дагы, аны түзгөн адам дагы биздин Барскоондук жигит болгон, жөнөкөй эле Барскоондук жигит. Ал кул болуп баягы түшүп калып, бирок баягы мындай кулдарды ар ким
бири-бирине сатып отуруп ошо Ирандын бийлик эгесине түшүп калгандагы анан акырындык менен аскердик чин менен өсүп отуруп ошол Ирандын армиясынын баарын жетектеп калганда кийин Иран менен Караханиттер согушуп кеткенде анан Ирандын шахы айтат да сен барып туруп согуш Караханиттер аскер менен келатат деп ага өзүнчө буйрук чыгарып аны аскер башчы кылса ал келип туруп Караханиттерди чакырып мен деген силердин тууганыңар болом келгиле ушу мамлекетти бөлүп алалы деп туруп анан бөлүп тиги бийлик эгесине мындай кичинекей бир Заравшан тараптан жерди калтырышат да калганын баарын өсүнө ээлеп бирок шаарын ошо Газнага койгон да Газна шаарыначы Борбор калаасын анан коюп туруп анан ошол жерден бийлик жүргүзө баштайт да ошондуктан жанагы алардын анын династиясын Газневиттер династиясы деп коет да аты ким? Аты Себуктегин. Себуктегин? Себуктегин бул Ысык көлдө жашаган Себук уурусунан болгон да. Себук уурусунан болгон. Анан ошол киши бийлик жүргүзүп калгандагы анан кийин ошол мамлекетке жана Тоолу Бадахшандагы кирип калган да. Газневиттерге. Кирип калгандагы анан ошондуктан биз жанагы Тоолу Бадахшанда кыргыздар жашагандыгын биле албай жатабыз да. Махмуд Кажгари болсо бул Караханиттерге кирген уруулардын баарын тизмектеп жазып атпайбы? Бүт баарынчы. Балким ошол кезде Тоолу Бадахшан Караханиттердин курамында болсо, балким Махмуд Кажгари жазмакта ошол жерде кыргыздар бар депчи. Анан Газневиттердин мамлекетинде да кыргыздар бар себептен ошол алардын бир генералы кыргыз деген атты алып жүргөн да. Аты кыргыз болгон бир генералдын. Мына ушундай бир эмелер бар да. Анан мына ошондуктан бул чөлкөм дайыма эле кыргыздардын мындай эмесинде болгон карамагында анан кыргыздар дайыма ошол жакка көчүп конуп жүргөн десек болот. Дайыма жашаган ал жерде азыр эми ал кезде баары перс уруулары болгон, эми азыр тажик деп калдык да мына СССР түзүлгөндөн бери. Ошо тажиктер менен камыр жумур жашашкан десек болот да. Анан бирок кийин дагы бир эң кызык жери бул кийин 17-кылымда 1635-жылдары ушу кыргыздар менен калмактар чабышканда ойроттор менен чабышып же болбосо жунгарлар дейбизби чабышып анан жеңилгенде анан кыргыздар чегингенде ошо Тажикстандын жанагы Гисар менен Куляб дагы эле ошол Букара шаарынын чыгыш тарабы ошол жерге барып туруп калышкан да. Ошол жерге барып туруп калышкан. Эми бул тарыхый булактарда да бар. Ошол кезде Ибн Вали деген тарыхчы болгон. Ошол жазып атат да. Ал кыргыздарды мындай чыгыштык же батыштык же бизге окшоп жанагындай энисейлик же болбосо чаншандык деп жазган эмес, жалпы эле кыргыз деп жазып атат. Бир бөлүгү ошо Селенгада тургандыгын жазып атат. Азыркы эле кадимки Селенга Орусиянын Байкал жак бетиндеги Селенга суусу. Мына ошо тегеректе кыргыздар жашап атат деп жазып атат. Анан бир бөлүгү болсо азыркы Тажикстанда Бухара шаарынын жанында Тоолу Бадахшанда жашап аткандыгын жазып атат. Аларды ал айтат, булар дейт 12.000 түтүн дейт. 12.000 түтүн мындай көчүп келип мына ошол жерге Балх шаары жакка отуруктап калышты деп жазып атат да. Мындайча айтканда жана калмактар менен согушуп чабылганда ошол жакка көчүп келип туруп калды деп жазып атат.
Эми тарыхый Кыргыздын санжырасына салсак, бул ушул маалыматты. Бул булак да. Адам тарыхчы жазып калтырган булак. Эми тарыхый жана биздин санжырачылардын тилине салсак, баарыбызга белгилүү, кыргыздар Эчтекби учурунда дал ушу Гисар менен Кулапка көчүп кеткен. Эчтекби калмактарга чечүүчү баягы салгылашууда жеңилип калгандагы, анан кыргыздардын баарын ошол жака көчүргөн. Ошол жака көчүрүп барып, ошол жерден эң кызыгы эмне үчүн ошол жака көчүргөн дегенде, ошол жерде кыргыздар жашагандыгын Эчтекби билген. Санжыра боюнча жана Жети ата боюнча алар чыгарганда билген. Ошондуктан ошол жерге көчүп барган. Мен буну мындан билдим. Себептенде азыркы биздин Солто урусунун курамында эки урук бар. Бирөө Косор деп аталат, экинчиси Көлөп деп аталат. Косору Гисар, Көлөпү Кулап. Мына ошол эки урук. Анан алардын санжырасы боюнча дагы алар өздөрүн бияктан барып, анан кийин келген урук катары эмес, алар ошаяктык урук катары өздөрүн айтышат. Биз ошаяктан келгенбиз деп, мындайча айтканда, ошаяктан Эчтекби менен кошо келген урук катары өздөрүн айтышат. Мына ошондуктан мындайча айтканда Эчтекби жөн эле ошо Кулап менен тиги Гисарга көчүп баралы Букарага деп айткан эмес, тескерисинче ал ошол жерде кыргыздардын бар экендигин билип туруп, ошол жерге көчүп барып, ошолор менен кошо жаңы аскер курап, күчтөнүп, анан кайра келип туруп, анан берден кайра калмактардын баарын сүрүп, Кыргызстандан кууп чыккан. Да? Мына ошондой тарых болуп атат. Анан ошондуктан мындайча айтканда, бул Тажикстандын ошо Тоолу Бадакшан жагы тарыхый жактан алганда 8-10 кылымдан бери кыргыздар менен байланыштуу болгон. Дайыма кыргыздар ал жака өзүнүн мекени катарында көчүп барып келип турган. Азыр дагы мына ушул китепке баягы батпай калган дагы материалдарым бар болчу. Ошолордун баарын топтоп жазып атам, анан ушу Тажикстан боюнча дагы жазып атам. Ал жакта да өтө кызыктуу маалыматтар бар да. Өтө кызыктуу, кыргыздар атам замандан бери ошол жакта жашагандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Керек болсо 8-кылымга чейин алда канча мурда? Жок. 8-кылымдан 10-кылымгадан бери карай дагы ошо дагы бышыктап жаңы материалдар менен жазып атам. Анан монголдор доорунда кандай болгондугун жазып атам. Анан мисал үчүн түндүк Афганистанга чейин кыргыздар жашап тургандыгын жазып атам да. Мындайча айтканда, кайсы бир мындай деңгээлде түндүк Афганистандагы тарыхы кыргыздар менен байланыштуу десек болот. Убактыбызды аяктап калдык окшойт. Рахмат сизге. Ал кезде мындай азыркыдай чегара жок болчу да. Ооба. Анан жанагы 20-жылдарда бөлүштүргөндө, большевиктер бөлүштүргөндө дагы Бадакшанды Кыргызстанга кошуп атпады беле? Ооба. Башында. Анан кийин эми Тажик республикасындагы түзөлүүдө анан ошол жерлерди тажиктерге берген болуп атат. Жок, бул жерде бир кызык саясат бар да. Себептенде алгач ирет мындай түзүлүп атпайбы? Сартия деген республика түзүлүш керек болгон. Ал жана бүтүндөй мына Өзбекстан территориясы, Тажикстан баары кирип турмак ошол жака. Анан бирок Сартия дегенде, мисал үчүн өзбектер, башка ошол жерде жашагандар баары тең эле түрк элдери болуп калып атпайбы? Анан кийин Сартия бул жана ошол жерде перс тилинде сүйлөгөн элдер менен байланыштуу болуп калганда, анан ошондуктан туура эмесирээк болот да. Анан ошондуктан Түркстан деп калтырганга болбойт, себептенде социалисттик Түркстан бар, анан тиякта капиталисттик Түркия бар да. Анан түрк деген атты жок кылып, биз Түркия менен
мындай байланышыбызды үзүш керек болгондо большевиктердин эмеси боюнча, саясаты боюнча. Анан ошондуктан Өзбекстан деп атап, Түркстан дебей, Өзбекстан деп аташкандагы бир жагын. Анан тиги жанагы Перс жагы калып калып атпайбы? Анан ошого перстер деп бу атайын бир мындай Тажикстан деген мамлекетти баягы түзүшкөн да. Анан ошондо анан Тажикстан десек, анда буларга да жер керек деп анан биздин жанагы Мургап менен тиги Жергетал ошол мамлекетке өтүп кетип атпайбы 29-жылы. Анткени жер керек болгон. Жер керек. Эми тигини чоңураак бир мамлекет кылыш керек болуп атат. Тиягы себептен де баягы Афганистан болуп, чет мамлекет менен чектешип калып атпайбы. Анан ошого биздин жанагы эки чоң районду алып туруп, аларга кошуп, анан баягы Тажикстан деген мамлекетти атап атышат да. А болбогондо биз мисалы үчүн балким Термеске чейин жерибиз созулуп, балким биз биягынан Афганистан, анан ар жагынан Иран, Түркменстан менен да коңшу болуп калышыбыз мүмкүн болчу да. Ушундай негизде карасак да болмок да. Бирок көп проекттер болгон. Мисалы үчүн Кыргызстар менен Каракалпактарды бир мамлекет кылып, анан Ордо каласын Жалал Абадты кылышмакта. Мына ушундай да бир проект болгон. Эми бирок бул жерде мамлекет курууда кыргызтар кичине мындай тажрыйбасыз болгондо, центр болсо, борбор болсо, азыркы Өзбекстанда болгон, Ташкентте. Мына ошондуктан ошол жактан көбүнчө баягы оюндар ошол жактан болгондо, анан кантип эметебиз деп алар дагы баягы өзүнчө бир мамлекетти, Түркстан деген чөлкөмдөгү бир мамлекетти сактап калалы деп, анан алар жанагындай Өзбекстан деп Ахун Бабаевтар биздин Орозбековтар менен сүйлөшүп, анан Өзбекстан деп атайлы деп, алар Өзбекстан деп Сталинге айтып, Өзбекстан деп ататышып, анан жанагы Сарт бөлүгү калып калгандагы Перстер бөлүгү. Анан ошого тиягын баягы Тажикстан деп атайлы деп, ошондой негизде анан Тажикстан аталып кеткен да. Мына ошондой. Эми бул баягы көбүнчө жана мындай искусственный жасалма түзүмдөр болуп калганда, ошого жана биздин чектерибиз да карабайсызбы, мынтип ийри буйру болуп турат. Анан көп элибиз тиги тарапта калып атат. Мына Өзбекстанда, Тажикстанда мына жерлерибиз калып атат. Бир тиги Жергеталда канча элибиз калып атат. Мына ошондой бир эме болгондо, мындай аябай тыкыр жанагындай карап, мындай чиймелеп бөлүү болгон эмес. Мисалы үчүн Андижан, Наманган бул Кыргызстан Манастын резиденциясы катары айтылып атпайбы? Ошол жакта да эл калды. Жизакта канча кыргыз калды дегендей. Ошондой көп. Анан жанагы мисалы үчүн биз мындай аябай артта калып атабыз да, изилдөөдөчү. Мисалы үчүн Афганистанда канча бир уруулар менга маалымат келип атат. Мисалы үчүн өздөрүн кыргызбыз дешет экен. Анан Өзбекстанда канча бир уруулар, мына маңгыттар, башкалар өздөрүн кыргызбыз дейт экен бүгүнкү күнгө чейин. Анан карабайсызбы, мына Казакстанда кыпчактар, мисалы үчүн эсир учурунда мен көп укчумун. Казакстанда кыпчактар биз кыргызбыз деп айтышат деп. Анан ушундой көп да, бирок этнографиялык жанагындай группаларды түзүп, баягы жиберип, аларды изилдеп, мына ушундай негиз болбой атат да. Мисалы үчүн кичинекей ушу Тува, мына өткөндө көрдүңүз го, мен 6 кишиси келип Кыргызстанда жанагы муңгуштарды изилдеп кетти. Алайды түрө кыдырышты эле. А бизде андай жок болуп атпайбы? Биз чыга албай атабыз. Биз только эле Соросту карап турабыз, качан акча берет, же дагы бирөөнү карап турабыз. Ошол акча берсе, анан ошолор менен чыгып атабыз. Мамлекет бунун баарын тең азыр мына ошол муун өлүп жок болуп баратат да. Азыр биз тап ошолордун баарын жазып, документтештирип, нетип коюшубуз керек да. Мен мисалы үчүн Германияга бардым, Турцияга бардым. Библиотекада отурсам, курттар келет да, курттар.
келип ошолор библиотекада отуруп алып өздөрүнүн тарыхын, өздөрүнүн ар кайсы китептерден өздөрүн издешет. Каерде болуп турбуз, биздин эл кандай деп баягы изилдеп, мындай документтештирели деп жанталашып чуркап жүрүшөт да. Караңызчы кандай. Биз жыла албай бүт баарын эме жок кылып, баарынан кур калган турабыз да. Канчасы жок болуп да кетти да. Убактыбызды аяктап калды. Рахмат сизге. Дагы бул китеп жөнүндө, ошол тарых жөнүндө дагы бир топ интервью кылабыз го. Рахмат сизге. Бизде конокто Табылды Акеров болду. Тарыхчы жана Кыргызстандагы эл аралык университеттин алдындагы этнология институтунун директору. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.